Бүгүн 26 майда Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясы менен медиа коомчулук тегерек столго чогулду. Жыйында медиа эксперттер, ЖМК өкүлдөрү өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын, коомдук талкууга коюлган массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорундагы тобокелчиликтерди талкуулашты. Арча медиа басылмасынын башкы продюсери Дмитрий Ложников буларга токтолду. Во-первых, президенту Кыргызстана необходимо адекватно посмотреть на ситуацию, а для того, чтобы адекватно на нее посмотреть, нужно провести встречу не со своими блогерами, которые пишут хвалебные оды и которые занимаются очернением нас в соцсетях, а с членами рабочей группы, с медиасообществом, провести конструктивный диалог, потому что профессиональные СМИ готовы к конструктивному диалогу. Они готовы общаться, они готовы помогать стране, они готовы содействовать в том, чтобы информация шла на пользу государству. Поэтому президенту Кыргызстана необходимо провести ту встречу, о которой мы давно просим. Второе, нужно приостановить общественное обсуждение этого законопроекта о СМИ на текущий момент, потому что это не имеет никакого смысла. Все члены рабочей группы против этого законопроекта, никто его не поддержал. Третье, направить этот законопроект о СМИ на рассмотрение Венецианской комиссии и получить экспертизу. Как обещал глава рабочей группы Мурат Укушев, вы его знаете. Он это обещал на первом заседании. Последнее предложение, если эта экспертиза даст негативное заключение по законопроекту о СМИ, отозвать его полностью и начать разработку нового законопроекта о СМИ. Журналист Аскер Сакыбаева Орусиядан оодарылган жаңы мыйзам менен кесиптик журналистиканы жок кылуу аракети болуп жаткандыгын айтты. Биз 30 жыл ичинде мен жаш кезде жөн эле өкүнүп жүрүптүрбү сөз эркиндиги жок деп. Мына сөз эркиндиги жок, канат бутагыбызды кыркып атат, бутка чаап атат деп азыр айтышыбыз керек. Себеби болуп көрбөгөндөй системалуу кысым жүрүп атат. Мурда биринчи депутаттар, анча-мынча министрлер, же болбосо бир президенттер Атамбаев мисалы үчүн айрым массалык маалымат каражаттарына миллиондогон сомго жыгып, ал коомдо уудуу сөз болуп келсе, азыркы түрдө мыйзам аркылуу системалуу түрдө бардык тараптан биздин канат бутагыбызды кесип атат. Ал эми депутат Айбек Осмонов терс маанайдагы маалыматтар көп жазылып жатканын, сөз эркиндигинен пайдаланып аша чапкандар да бар экендигин айтты. Сөз эркиндиги боюнча айта кетейин. Сөз эркиндиги боюнча биздин мамлекетте аша чапкандар дагы бар. Bizde söz erkinligi var деп аша чаап бирөөнүн абирине, бирөөнүн акысына кирип кеткендер да бар. Ошонун айынан Адакан Кисамбаевич туура айтат, депрессияга түшүп калгандар да бар. Жок нерсени бар кылгандар дагы бар. Анан ошолорго биздин укук коргоо органдары чындыгында мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү мен кошулам да аша чапкандарга. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев регион телеканалына берген маегинде каржы тармагындагы жогорку кызматтагы өкүлдөрү жакын аралыкта кармалаарын билдирди. Ал белгилегендей, өлкөдө ири суммадагы акча үчүн мамлекетти алдаган шылуундар болбошу керек. Көбүнчө мындай кылмышкерлер каржы жана банк тармагында болушат. Анан ачык эле айтам, бул маселе каржы министрлигинде көп көтөрүлүп жатат. Биз жакында чоң чиновниктерди кармайбыз. Элдин акчасын колуна кармап, бирок аны туура эмес багытта колдонгон чиновниктерди, каржы тармагындагы мамлекеттик кызматкерлерди жоопко тартабыз, деди Ташиев. Ошондой эле ал өз маегинде коррупция менен күрөштөн соңку 2 жылда казынага 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөндүгүн кошумчалады. Эске салсак, буга чейин УКМКнын башчысы коррупцияга каршы жарыяланган күрөштүн 2-чи этабы башталгандыгын билдирген. Анын айтымында эми коррупционерлерди жазалоо келтирилген зыяндын ордун толтуруу менен гана чектелбейт. Бишкектеги Батуми кафесине байланыштуу чыккан чырдан улам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаевке жана башка кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы бүгүн 26 майда кабарлап, иш кылмыш жаза кодексинин башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же бузуу жана кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу деген 2 берененин негизинде козголгондугун билдирди. Тергөө учурунда Нурдан Орунтаев жабыркаган тараптын чыгымын төлөп берүү милдетин алганын, ошондуктан тергөөчүлөр чакырганда барып
уюштуруу убадасы менен кое берилгендигин, териштирүү уланып жаткандыгы маалымдалды. Батуми кафесин буздуруунун жана Бишкек мэриясынын муниципалдык кызматтарынын өкүлдөрүнүн аракеттерине мыйзамдуулугун аныктоо үчүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен текшерүү башталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө Батуми кафесинин ээси унаа токтотуучу жай катары муниципалдык жерди тийиштүү ижара келишимсиз пайдаланып, мыйзам талаптарын бузуп жүргөндүгү аныкталды. Ошол эле учурда бул тармакка жооптуу вице-мэр Нурдан Урунтаевдин мыйзамга дал келбеген аракеттери аныкталды. Себеби ал кафенин конструкциясын бузуунун ордуна бирөөнүн мүлкүн түздөн-түз жок кылуу жолу менен буздуруу уюштурган. Натыйжада имаратка 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Урунтаев бүгүн 26 майда УКМКга сурак берип жаткандыгы кабарланган. Батуминин ээси УКМКга жана башкы прокуратурага арыздангандыгын 25 майда анын юристи Кайсын Абакиров билдирген. Ал эми Урунтаев кафени бузуу мыйзам чегинде болгондугун кабарлаган. Жалкичи районунун тушундагы жол боюнда жайгашкан Батуми кафеси буздурулуп жаткан видеолор, сүрөттөр 24 майда жарыяланып, кызуу талкуу жараткан. Абактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жубайы кечээ камакка алынган Салкынай Алимбаевага коррупция менен айып тагылгандыгын анын адвокаты Разак Ашымбаев билдирди. Бишкекте эки жер тилкесинин мыйзамсыз сатылышы боюнча шек саналууда. Бул окуя былтыр болуптур. Ошого катышкан деп коррупция менен айып тагылды. Салкынай Алимбаева бул ишке тиешем жок деп жатат, дейди жактоочу. Алимбаева 25 майда УКМКнын тергөө абагына суракка чакыртылып кармалган. Ал эми УКМК бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Равшан Жээнбеков ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ал былтыр 23 октябрда жапырт башаламандык уюштуруу беренесинин негизинде 20дан ашуун саясатчы, жарандык активист менен чогуу кармалган. Кошумчага кетсек, Жээнбеков кой таш окуясы боюнча да айыпталган. Ал иш азыр Бишкектин 1 райондук сотунда каралып жатат. Белгилей кетсек, саясатчы 28 майда өтө турган Бишкектеги Ленин округунан парламент депутатын шайлоого талапкер болуп катталган. Кадыр Ошалиев элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы кызматынан кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кабарлады. Анын айтымында курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктарын убактылуу анын орун басары болгон Бейшембек Абдыразаковго өткөн. Азыр интриганы токтотуп ишке маани берели. Элдик курултай жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышына салым кошолу. Менин элге ачык айта турган сөздөрүм али алдыда деп жазган ал. Белгилей кетсек, 15 майда элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы УТРКнын журналисти Кадыр Ошалиевдин мурунку президент Курманбек Байкиевден алган маеги жарыяланган. Бул коомчулукта кызуу талкуу жаратып, Ошалиевдин жана улуттук каналдын дарегине бир топ сындар айтылган. УТРК аталган маекти кабарчы жетекчилик менен макулдашпай, өзүнүн жеке демилгеси менен тартып келгендигин айткан. Ал эми Ошалиев өз дарегине айтылган сындарга жооп берип, эч кандай мыйзамды жана журналистиканын эрежелерин бузбагандыгын белгилеген. Көп өтпөй Ошалиев УТРКдан кызматтан кеткендигин жарыялаган.